Кыргызстанда батирлерди алдоо жолу менен тартып алган учурлар көп. Бүтүндө бир кичи райондогу ээлери турак жайынан ажыраган мисалдар да бар. 92-жылдары алганбызда КТЗда иштеп, электротехнический заводдо иштечүбүз. Ошо экинин эсебинен эмеге жумушчуларга берилген үйлөр да. Андан кийин 2000-жылдары уже приватизация болуп, көпчүлүгүнө көп балалуулук үчүн безвозмездно деп берилди. Көпчүлүгүн ошо иштегендерине стажларына карата менчикке чыгарылып берилген. Кеп 90-жылдарга чейин Уранга бай, бир кезде үгүлдөп турган Кажы Сай жөнүндө болуп жатат. Айылда жайгашкан комбинаттын жумушчулары үчүн жакшы шарттар түзүлгөн болчу. Ыңгайлуу көп кабаттуу үйлөр, мектептер, балдар бакчалар, ооруканалар. Бирок баары бир паста өзгөрдү. Союз тарагандан кийин жумуш жок, бул этаждарга суу да келбей калды, жылуулук келбей калгандан кийин көпчүлүк эле тургундар жер үйлөргө кетишти да. Жер үйлөргө кетип, жерден үй алып, кээси квартиралап, кээси шаарлап ушундай кеткен заман болуп калды. Бул көп кабаттуу үйлөрдөн 266 батирди уран өндүргөн комбинаттын жумушчулары жана Кажы Сай айылынын аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөрү алган болчу. Айрымдары аларды менчиктештирүүгө да жетишти. 92-жылы алган мынакей выпискасы, постановлениясы, бул ордерим. Бул болсо эмеден БТИден өткөм ошол убакта. Ал убакта госрегистр жок, БТИ болчу. Было рассмотрено поселковым советом нашим, было выдано постановление номер 241. То есть оно было приватизировано. Могу жерде постановление да, передать безвозмездно деп турат, в личную собственность. Жилую квартиру, Горный проспект 34-54. 2007-жылы үйлөрдүн көбү бош турган кезде айыл өкмөт башчысы Кубат Исаев Квинтиллион Тур 1 ишканасына баасы болгону 2 миллион 300 миң сомго бааланган 5 кабаттуу үйдү өткөрүп берген. Бирок мүлк ээлерине келишим тууралуу кабарланган эмес. 2007-2008 жылдары бул үй сатылып кеткенин билдик. Айыл өкмөт эч кандай элге кабарлабай эле үйлөр сатылып кетиптир. Эч кандай мындай мамлекеттик газеталарга, телевиденияга эч кандай мындай берилген эмес. Үйлөр сатылып атат, келип карагыла деп эч кандай болгон эмес. Булар бес кабыз деп сатылган. Ошондон бери эл менен кошулуп сотторго кайрылдык. 2012-жылы Ысык Көл облустук соту тургундар тарапка ооп, ишти кайра кароого жөнөткөн. Андан бери көптөгөн соттук териштирүүлөр жүрүп, иш жогорку сотко чейин жетти. Бул маселе аябай коррупция деп мен эсептейм. Себеп 14 жыл ошол жашаган эл Кажы Сайдын такыр өзүнүн маселесин чече албай турат. Президенттерге кайрылыптыр, депутаттарга кайрылыптыр, генеральный прокурорго кайрылыптыр. Азырда мына президентке кириптир, контролдо турат дейт. Анан бирок соттор, прокуратуралар, милициялар ошол маселесин такыр чечпей эле, коррупция менен иш козгоп, ошол тартпай эле мыйзам бузган адамдарды. Анда эмне үчүн бул сот иши мынчалык созуктурулуп жатат? 14 жылдан бери жашоочулардын негизги каршылашы Квинтиллион Тур 1 ишканасы болуп келет. Ачык маалыматтар боюнча бул компаниянын жалгыз негиздөөчүсү Мабитказиева Азиза Рашидовна. Мындан тышкары ал башка компанияларга да ээ. Ысык Көл областынын губернаторунун экс-кеңешчиси Ильяс Пакиров, Анара Мамбетказиева жетектеген Зарна сервис ишканасы Ысык Көл областынын өнүктүрүү фонду өткөргөн тендерлерге тынымсыз катышып, 2017 жылга чейин 85 миллион сомдон ашык акча алганын айтып берген эле. Бирок бул эле ишкана 2014 жылы ишенимсиз кызмат көрсөткөн уюмдардын тизмесине киргизилген. Бул Шорбулак айылындагы мектепти оңдоодогу чырдан чыккан болчу. Ошондуктан бул айымдын артында кандайдыр бир аткаминерлер же калкалан күчтөр бар экен деген суроо шек жаралат. Ал эми Кажы Сайдагы соттук териштирүүлөр боюнча бул айымдын да оюн угууга үлгүрдүк. 4-жылдагы системалык мамлекеттик каттоодон ээси жок талкаланып кеткен үйлөр деген токтомдордун негизинде госрегистр, Тоң райондук госрегистри учетко кабыл алып, ошол жерге айыл өкмөтүнүн балансына убактылуу коюп, анан 3 жыл өткөндөн кийин ушул айыл өкмөт сот аркылуу муниципалдык менчик деп таанытып, анан бизге оңдоо үчүн бир белгилүү шарттар менен өткөрүп берген. Мыйзам чегинде эле жазалды деп эсептейм. Себеби бардык түзүлгөн иш кагаздары муну тастыктап турат. Мен түшүнүм боюнча силер сатып алдыңар да ошол эмелерди, батирлерди. Канча суммага сатып алдыңыз эле анан? Бизде ушул
айыл өкмөттүн сессиясында дагы, айыл өкмөттүн өзүнүн төрагасы дагы, башчысы ушул акчалай албайбыз, ошол жазалган квартиранын 10% бизге ремонттон өткөрүп, жашоого ылайыктуу кылып, кайра ушу толугу менен биздин баланска өткөрүп бересиңер деген шарт менен берилген. Соттук териштирүүлөр 14 жылдан ашык убакыттан бери уланууда. Ушул убакытка чейин айыл өкмөтүнө бир дагы батир өтө элек. Ошол 10% үй кайтарылып бердилби айыл өкмөткө? 10%-тарды биз ремонт бүткөн үйлөрдөгүлөрү турат. Бирок азыр соттук иштер бүтүп атат деп эле азыркы айыл өкмөт жетекчилери ушул келишимди аткаруудан баш тартууда. Бирок соттук териштирүүлөр Квинтилион Тур 1 ишканасына жеке адамдарга батирлерин сатуусуна тоскоолдук кылбайт. Укук коргоочу Камил Рузиевдин президентке жолдогон кайрылуусунда батирлер жогорку кызматтагы адамдарга сатылып кеткени боюнча далилдерди келтирген. Алардын айрымдары менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мы покупали это через госрегистр, правильно? Мы все оформили, мы купили УСУ. Вот, я не знаю, чем наша вина. Мындан тышкары оңдоого убада кылгандай Квинтилион Тур 1 ишканасы эмес, батирдин жаңы ээлери өздөрү оңдоп түзөөгө катышкан. Дом весь. Вы видели, да, раз вы снимали там, что он стоит там на пригорке, его со всех сторон видно. Там, кроме, только из-за того, что был дом бетонный, только стены остались. Ни окон, ни дверей, ни труб, ни проводов, ничего. Вот просто стены голые, и все. Мы купили, мы все восстановили, ставили окна, двери. Бул чыр жөнүндө Кажысай айыл кеңештин депутаттары да маалым. Биз эл тарабындабыз, биз кааларыбыз ошо элге кайрылып берилүүсүн талап кылат элек да. Анан Каалоодон башка кандайдыр бир иштер жасалып атабыз? Иштер эми биз айылдык кеңеш катары тапшырма берип атабыз. Анткени бийлик деген элде, биз элдин өкүлүбүз, бирок аткаруу бийлиги кагаз жүзүндө ошолор аткарат. Бүгүнкү айыл өкмөт башчысы тургундар тарапта болсо дагы тоскоолдуктар чечилбей келет. Мен дагы органдарга өзүм айыл өкмөт катары да кайрылдым. Бүгүнкү күндө жообун күтүп атам. Эгерде туура болуп биз тарапка чечилип берилип калса, анда 255 үй бүлө өзүнүн үйүнө кирип, өзү мүлкүнө ээ болуп калат эле да. Кажысайдагы мүлк талашуу 14 жылдан бери уланууда. Бул аралыкта 5 президент алмашып, 2 революция да болду. Бул маселе жок дегенде азыркы мамлекет башчысынын мөөнөтүндө адилеттүү чечилет деп ишенгибиз келет.